Assalamu алейкум, урматтуу Мусту YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр, биздин күйөрмандар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш 16 январь 2021 жыл. Өзгөндө турабыз туугандар, Өзгөндүн Красный Маяк айылында ушундай уже жаз тайылы болуп турат. Анча-мынча жерде азыр кар эрип кыш туугандар. Бул жерде бүгүнкү чыгарылышта сиздерге Залкар бир атты тартып көргөзүп берем дейт. Бул ат боюнча мүнөздөмөнү алалы туугандар. Бери баста Залкар, бери. Ат боюнча көрүңүздөр. Ат кандай экенин сиздер сынаңыздар. Залкар мүнөздөмөсүн айтсын, баасы айтылат. Салам алейкум Залкар. Ден соолуң жакшыбы? Иштериң болуп атабы? Жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Бул ат боюнча бир айтып кетем. Ат кандай? Жашы кандай? Жашы экасы. Жашы экасы. Бул ат уругу жакшаттын балдары. Уругу жакшаттын балдары. Өзүнүн айылында башында Каконоч деген айыл бар. Каконоч? Какана есть. Каконоч. Каконоч, Ошол жерде бир торат болгон да. Каконоч. Ошо тораттын балдары да. Торат деген ал эмне? Күчтүү ат болгон ба? Мына заманда эң күчтүү ат ошо болгон. Ошо малда ошо чоң пулга сатылган ат. Ошо малда канча пулга сатылган? 500 ушундай. 500 сатылган. Андай 500 эч ким ат сата берет болчу. Ошо малда ошо аттын бул прямой баласы ошондо. Прямой, накта баласы. Хоруле, ушундай узун. Ушундай болгон. Эми бул аттын өнөрү кандай? Ошо атасын тартканбы же тарткан эмеспи? Улакка чабып атат мына. Улакка чабып атат. Качырып чабып. Улагы жакшы бирок. Улагы жакшы. Жашы кандай дедиң? Экасы. Экасы. 2 жылдан бери үйүрдө койду bunуч. Үйүргө койду. Үйүргө койду. Үйүрү жакшы экен. Үйүрү сонун. Үйүрү сонун. 11-12 бийге жүргөн. Мына кетип 11-12 бийге жүргөн дейт. Ат эмес да? Таза, дени сак. Бир бастырып койчу. Бул тораттын баскан басыгын көрөлү. Жалтыраган турат экен бул дагы. Азыр баасын айтабыз. Убагында атасы 500 000 сомго сатылган ат экен. Мына 500 000 сомго сатылган аттын баласы атасын тартабы келечекте. Аны дагы убакыт көргөзөт. Залкар, эми бул ат азыр сууп даярбы? Сууп даяр. Даяр, улакка чабылып атат. Баасын канча дедиң? Сразу айтып койбойлубу? Баасы 250 000. 250 000 сом. Үйүргө коюлган дедиң. Ким алса дагы жыргайт, Анча салынбады, бул атчы. Топко салынбады. Өз ака өз мемеде иштейт, чоң иште иштейт. Жактачы. Бир жолу, эки жолу экен. Эки жолу минилет. Ошо атын сатууга коюптур да. Мына кетип. Бир чаппайсыңбы? Чабып көргөзөлү, бурулуштарын көргөзөлү. Өзүң жанагы дайымкыдай чапкандай эле. Азыр Залкар бул аттын да өнөрүн көргөзсүн. Сиздер болсо атты сынаңыздар. Мына тораттын баасы 250 000 сом деп коюлуптур. Азыр поворотторун бир сыра көрүп коелу. Бурулуштары. Анан жооштугун көрөбүз. Алды көк. Токто, бунун көкүрөгүн бир тартып койбосом болбой калды. Көкүрөгү өтө жоон экен, Кең көкүрөк экен, Мына үстүчү. Үстү вообще ток. Үстү ток. Ушул айылдын аты да? Айылдын аты. Ана келиңиздер. Ака залып коюп эле. Анча-мынча минип коюп эле жүрөт. Анча-мынча минет, анча-мынча улакка барып калат. Такага турушучу? Такага турушта. Жоп-жошпу? 250 000 сом 3 000 долларга жакын болуп калат экен, 3 000 доллар. Мына достор. Атты көрүңүздөр. Залкар узундугу собага экен. Собага экен. Корабль. Кайманаты кандай? Кайманаты корабль. Кайманаты корабль. Узундугу бар дейсиң? Колуң мындай кылчы. Болду. Мына кетип калгандар. Атты көрдүңүздөр. Эми аттын буту колун жакындан тартып көргөзөйүн. Башы, буту, көздөрүнөн бери көргөзөм. Карабайыр да? Карабайыр, таза карабайыр. Тазасынан. Эч жерде айыбы жок. Эч жерде айыбы жок. Пейли кандай? Пейли. Жаш бала деле карайбыз. Жаш бала деле карайбыз, да? Бир поворотторун көргөзчү, бурулуштарын. Болду. Мына кетип калгандар. Атты көрдүңүздөр, атты сынаңыздар. Бул ат жаккан болсо, Залкардын өзүң номерин койлабы? Жок, бураданыкына койлам. Акенки койлабы? Акесинин номерин чалып, байланышып сурайсыздар. Мына кетип калгандар. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш туугандар соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар, келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө.